Саламатсыздар, урматтуу iji агайлар. Мен атайы запись кетип жатыптыр, текшерип жаттым эле. Атайы мен сиздерге бир нерсе көрсөтүп коеюн дедим. Азыр учурда бардык эле жерде онлайн окутуу жана онлайн сабактар жүрүп жатат. Ошол себептүү кээ бир жерде эме болуп калып атат. Документтин көлөмү өтө чоң болгондуктан биз электрондук почта аркылуу же WhatsApp аркылуу жибере албай жатабыз. Ошол учурда биз кандай кылсак болот? Баарыбызда эле Gmail почталар бар, аккаунттарыбыз бар, окуучулардыкы да бар, мугалимдердики да бар. Биз аны үчүн көрүп турасыздар, мен азыр Куланак медиа деген почтадамын. Ал почтадан карасаңыздар, бул жерде мындай 4 боштукту басканда диск деген болот. Ошол дискти ачып, биз бул жерге көлөмү чоң документтерди жүктөп койсок болот. Бул бизге керектүү документтерибизди почтабызды унутпагыдай болсок, ошо Google дискке сактап койсок, бул жерден эч жака жоголбойт. Демек, бул булутка сакталат. Мен азыр бир жерге азыр сактайм. Бияка биринчи алып келишим керек. Бир жерге алып келиш үчүн могу дискти басып, аны создать деп загрузить папку дейм. Себеби меники папкада, мен азыр папканы ачам, загрузить папку деп туруп, менин папкам каякта экенин билем. Меники папкам рабочий столдо. Ошол рабочий столдон эле мен могу электронный журнал дегенди загрузка кылгым келип жатат. Мынакей, да дейм. Начало загрузка кетти. Мынакей 2 минутада бүтөт деп турат. Азыр санды чоңойтуп алалы. Андан кийин осталось меньше минуты, мына күтүп атабыз. Азыр загрузка болгондон кийин биз керектүү контактыларга же болбосо окуучуларга же кандай кылып биз доступ берип коебуз. Меньше минуты деп күтүп атабыз. Да, бизде интернет слабый болгондуктан күткөнгө туура келип атат. Эмнеге загрузка кетип атат? Эмне үчүн админ? Мен кайра жүктөп көрөйүн. Бул жерден продолжить загрузку дейм. Көрүп атасыздар, менде интернет слабый болгондуктан ушинтип чыгып калып атат. Бирок менде азыр бул жерде интернет тартып эле турат. Мен телефондон тараткам. Доступ бар эле деп атат, бирок көчпөй жатат. Кайра жүктөп көрөлү. Продолжить дейли. Же дагы башынан баштап жүктөп көрөлү. Админ загрузку. Мой дискке киребиз. Эчтеке иштебей калды. Мен обновить этип коеюн.
бизге азыр мен эмени карайын. Рабочий столду карайын. Бизге эмнелер керек экени. Электронный журнал. Толук түшүктө берилбептир. Бизге шаблондор кетпей калыптыр. Ошон үчүн кайра жүктөгөнгө аракет кылалы. Биз ачып карап көрөлү. Электронный журнал бар экен го. Бир маалымат жүктөлбөй калыптыр. Мейли биз ушуларга эле доступ берип көрөлү. Мынакей, электронный журнал. Мен ушуга доступ берем. Открыть доступ деп басабыз. Открыть доступ дегенде кимдерге? Мисалы мен өзүмдүн почтама. Мен азыр өзүңүздөр көрүп атасыз. Мынакей Куланак деген поштада отурам. Мен бул жерде өзүмдүн почтама доступ берем. Анын үчүн англисче тамга менен жазылыш керек. Шеф менен которуп алдык. Мына Айзат Туменбаева. Буга доступ берем. Добавить пользователей дейт. Мен ошол жерден Чынар эжени кошоюн. Чынар англисче. Чынар Кандарова экен. Кандай? Собачка gmail.com. Мен азыр эки кишиге доступ бердим. Биз дагы добавить дагы пользователей деп кете беребиз. Демек, отправить деп коебуз. Азыр доступ открыть 2 пользователя деп атат. Биз чоң маалыматтарды ошентип алсак болот. Анан кийин бул жерден мынакей карайлы. Мен өзүмдүн поштама кирейин. Анан биз кантип таба алсак болот? Мисалы, кантип таба алабыз? Вам открыт доступ деп келиш керек. Вам открыт доступ для редактирования электронный журнал. Көрдүңүздөр. Мынакей, ачабыз. Да? Алло. Ау. Жакшы. Жок, запись кылып аткам.